Салам достор, кандайсыңар? Бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу, өтө пайдалуу, сиздерге керек болгон жакшы бир тема жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул тема болсо иш көрүшүүсүндөн, же болбосо орусча айтканда собеседованияны кантип ийгиликтүү өтүшүбүз керек. Менин оюмча бул тема баарыбызга керектүү болуш керек, анткени баардыгыбыз эле жумушка чыгабыз, баарыбыз эле интервьюга барабыз, баарыбыз эле көп баягы собеседование, иш көрүшүүсүндө өтпөй калабыз. Ар кандай кандай тоскоолдуктар болот. Ошон үчүн бул тема сиздер үчүн керектүү жана пайдалуу болот деген чоң үмүттөмүн. Анда эмесе кеттик темага. Бул жерде эң негизги керектелүүчү сапат бул өзүбүзгө болгон ишеним болушу керек да. Анткени баягы өзүбүзгө ишенсек, анда баардык нерсе бизге оңой болот. Баардык нерсени оңой чечебиз да. Ошондуктан кандай бир иш көрүшүүсү болбосун, кандай бир чоң компания болсун, кандай бир чоң фирма болбосун, өзүбүздү колго алып толук ишеним менен мен бул интервьюдан жакшы өтөм, мен бул иш көрүүсүнөн жакшы өтөм, бул жумуш мага керек деп өзүбүзгө өзүбүз ишеним керек. Ошол ишеним менен ошол интервьюга барышыбыз керек да. Бул баарынан мурун керектүү нерсе. Ал эми ошол иш көрүшүүгө бараарга чейин эмнелерди кылышыбыз керек? Ошолор жөнүндө сүйлөшөлүк. Эң биринчи бул ошол ишке бара жаткан компания, фирма болобу, ошол жөнүндө кыскача маалымат алышыбыз керек. Ал аны мисалы интернеттен же кайсы бир мындай маалымат булактары болгон, көбүнчө ушу интернеттен, гуглдан ошол компания, фирма эмне кылат, кандай иш кылат, кандай сектордо иштешет, жылдык акча обороттору кандай, мисалы аяктын ишкерлери кандай зарплата алышат, ал компаниянын башында кимдер турат, кайсы өлкөлөрдө, кандай шаарларда филиалдары бар, бөлүмдөрү бар, компаниянын кредоси, дивизии жана ошого окшогон бүт маалыматтарды окуп чыгып, ошол компания жөнүндө маалыматтарды алышыбыз керек да. Бул эң негизги керектүү, бул биринчи нерсе. Андан кийин экинчи бул ошол сиз орношо турган жумуш, же болбосо жанагындай вакансия. Ошол вакансия жөнүндө өзүңөр маалымат алышыңыз керек. Мисалы ошол эле компаниянын веб-сайтынан, ошол компаниянын веб баракчасынан ал иште сиз эмне жумуш кыласыз, кандай жумуш аткара аласыз, сиздин милдеттериңизге эмне кирет экен, кандай шарттар менен жумуш жүргүзүлөт жана башка ошого окшогон бүт маалыматтарды үйрөнүп алышыңыз керек да. Анткени бул маалыматтар баягы интервьюдо суралат. Мисалы сурашат, силер кандай эмне кылганды билесиз, эмне кылганды билбейсиз деп. Ошон үчүн бул түздөн түз сиздин жумушуңузга тиешелүү болот да. Демек, мындайча айтканда, экзаменге даярдангандай эле даяр болуп барышыңыз керек да. Интервьюга даярданып, кадимкидей эле ошо экзаменге даярданып барышыңыз керек. Бул экинчи болду. Эми үчүнчү керек нерсе бул ошол күндөн мурда эрте жатып, кичине эс алып, баягы уйкуңузду кандырып, анан кийин эртең менен жакшынакай маанайда турушуңар керек. Жакшынакай мындай позитивдүү маанайда туруп, кебете менен жакшы кебете менен барышыбыз керек да. Эртең менен туруп, жакшы жанагындай контрасттык душ деп коет го, муздагыраак суу менен душ алып, сергек болуп, анан эртең мененки тамагыбызды да жакшынакай кылып жеп, чачыбызды, башыбызды тарап жакшынакай болуп дегендей, кебетебизди дагы жакшынакай кылып алып барышыбыз керек. Тиштерибизди таптаза кылып, жаркылдатып жууп, жалтыратып дегендей. Анан кийин иш көрүшүүсүнө барышыбыз керек. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, эркектерге сөзсүз түрдө костюм, шым, аябай жакшынакай чык-чыт түктөлгөн, галстугуңуз болсо андан да сонун галстугуңузду тагып ушундай костюм менен барган, иш көрүшүүсүнө костюм менен барган эркектер үчүн бул өтө плюс да. Андан кийин иш көрүшүүгө спорт кийимдер менен барганга, жанагындай ботус кийип алып, спортивный жана кийимдер бар го. Көбүнчө ошондор менен барууга болбойт. Бул сразу эле, дароо эле ошол жумуштун, баягы интервьюнун бир минусу болуп калат да. Анткени баягы ошол интервьюга барганда, ошол интервью ала турган адамдар сиздердин канчалык бул ишке орусча айтканда серьезный болгонуңарды көрүп алышат да. Ошон үчүн орусча айтканда ни в коем случае эч качан ошо интервьюга жанагындай бот, спортивный шим, жанагындай адидас, жанагындай ар кандай бар го, ошолорду кийип барбаңыз. Кепка, жанагындайларды кийип барбаңыз. Колуңуздардан келишинче, эгерде үйүңөрдө костюм бар болсо, ушундай костюм шымдарды жакшынакай кийип, ичине ак көйнөк же болбосо көк көйнөк кийип, костюм тагынып, кычырап чыгып барышыңар керек. Ошондуктан иш көрүшүүгө дайыма серьезный барышыбыз керек да. Анткени профессионалдуу кийинип барганыбызда ийгиликтин бул жарымы болот да. Анткени бул ошол адамдар кандай бул иш чыныгы буга керек экен деп ошону билишет. Канчалык серьезный болгонуңарды билишет да.
Эми айымдар болсо өтө кыска же болбосо өтө узун шалбыраган же болбосо өтө ачык, мисалы жанагындай декольтеси аябай ачык көрүнгөн кийимдер болот го, ошолорду кийип барбашыңар керек. Анткени бул баягы кийинип барганда бул сразу эле дароо эле ошол интервьюдагы жанакындай силерге несерьезный кабыл алышат да, силерди бул вызывающий орусча айтканда. Ошон үчүн кийимдин да түсү өтө мындай аябай каралыш керек да баяндар үчүн. Анткени баягындай бажырайган аябай моундай кумуш жанагындай бажырайган ачык түстөгү мисалы кыпкызыл болгон же сапсары болгон кийимдер же болбосо жанагындай орустар айткандай кричащий түстөрдө кийимдерди кийип барбаңыз. Ошолорду кийип барбаңыз деп сунуштамакчымын. Кийимиңиздин түсү пастельный же болбосо жанагындай коюу түстөрдө болсо жакшы болот да бул интервьюга. Анткени сиз биринчи жолу ушул компанияга барып атасыз, биринчи жолу ушул адамдарды көргөн атасыз. Силер алар кандай адамдар экенин билбейсиң. Ошон үчүн бул деген баягындай не рискованный да, ушул бул баягы профессионалдуу түстөр да, бул андай жанагы пастельный же болбосо коюу түстөгү кийимдер жакшы интервью үчүн. Анан дагы бир нерсе, айымдарга өтө ачык түстө, мисалы кыпкызыл оозуңарга помада коюп албагыла же сокмуш жанагындай вызывающий, жанагындай аябай слишком вульгарный жанагындай макияждарды жазып албаңыз. Анткени алардын баары өзүнүн жери бар, өзүнүн местосы бар дегенде аларды тойго, вечерге да даярдангандай жасанып барбашыңар керек да. Анткени бул нерсе дагы эле айткандай баягындай профессионалдуу мындай профессионал жасалгасы менен барышыбыз керек да. Баары профессионалдуу болуш керек бул жерде. Мисалы силер ошол жерге жумушка баратасыңар да, силер ошол жерге тойго барган жоксуңар, же болбосо бирөөнүн день рождениясына барган жоксуңар. Ошон үчүн баратканда ар бир жумуш иш көрүшүсүндө ушундай интервьюга баратканда, собеседованияга баратканда дайыма профессионалдуу кийинип барыңыздар. Бул үчүнчү болду. Келдик төртүнчү керек нерсе, бул иш көрүүчүгө кирип барганда дайыма жылмаюу менен кириңиз. Канчалык өзүңүздүн көңүлүңүз ичиңизде бир кандай бир бушайма болуп турсаңыз да, кандай болуп турса дагы ошол иш көрүүчүгө барып атканда, кирип баратканда дайыма жылмаюу менен кириңиз. Анткени бул адамдар сиздин жылмаюуңуздарды, сиздердин ичиңерде позитивди, ичиңердеги баягы энергияны сезишет. Ошон үчүн үтүрөйүп кабагы ачылбаган адамга эч качан мындай адам жумуш бергиси келбейт, адам ошо адам менен сүйлөшкүсү келбейт да. Ошон үчүн иш көрүшүнүн эң негизги бул баягы фишкасы бул ушу дайыма жылмайып туруңуз, ошо жылмаюу менен киргиле. Англисче айтканда пластик смайл деп коет. Пластик смайл бул пластикалык жылмаюу. Бул кандайча баягындай ичиңер ооруп турабы, кандай бир нерсе болуп турабы, бушайман болуп турсаңар да дайыма жылмайып ошол интервьюдан ошо баягы жумуш иш көрүүсүнөн өтүп кетишиң керек да. Бул жылмаюу өтө акылдуу инструмент да. Анткени жылмайган адам менен сүйлөшкүң келет, ал менен иштешкиң келет, ал адам менен диалог куруу да жагымдуу болот да. Ошон үчүн жылмайып интервьюдан өтүшүңүз керек. Дайыма ошо жылмайып башынан баштап аягына чейин жылмайыңыз. Бул эң негизги баягы плюстардын бири. Достор, келдик бешинчи бул инструментке. Бул дайыма деп коем, ошол интервьюга келгенде саламдашып же кол алышып жатканда дайымда ишеничтүү жана коркпостон саламдашышыбыз керек да. Эч кимден коркпошубуз керек, үрпөшүбүз керек. Бул өзүбүзгө ишенич менен сүйлөшүүнү баштайбыз да. Анткени ошол интервьюну алып жаткандар, алар биздей эле адамдар, алардын дагы өздөрүнүн проблемалары бар, өздөрүнүн баягындай түйшүктөрү бар, өздөрүнүн ар кандай сыноолор бар дегендей, алар да бизге окшогон адамдар. Ошон үчүн алардан коркпойбуз, үркпөйбүз, өзүнчө баягындай кыргызча айтканда жалпактабайбыз. Кадимкидей эле өзүбүзгө баягындай ишенич менен ошолорду кол алышып, сиз менен таанышканга кубанычтамын деп өзүбүздү баягы ишенимдүү көрсөтөбүз да. Бирок ошол эле учурда аларга каршы урмат-сый менен сүйлөшүшүбүз керек да. Анткени ал адамдар биздин баягы айткандай биздин начальнигибиз болуп калат, менеджерибиз болуп калышы мүмкүн. Ошол жумушка кирип калсаңыз, ошол адамдар менен иштешесиңер. Ошон үчүн ошол эле убакта сый, урмат менен сүйлөшүш керек адамдар менен. Бул достор бешинчи инструмент болду. Эми алтынчы инструмент, эми интервью башталды дейлик, Ошондо интервью учурунда көбүнчө өзүбүз жөнүндө сурашат. Бул
өзүбүз жөнүндө кыскача айтып бер дейт. Мисалы өзүбүз ошондо биз өзүбүз жөнүндө кыскача 6-7 сүйлөө менен айтып беришибиз керек. Кечке тетиги детсадтан баштап, баягы бала бакчасынан төрөлгөндөн баштап бүтүн баягы өзүбүздүн окуябызды айтып бербей, ошо кыскача ошо профессионалдуу баягы жашообузду айтып беришибиз керек да. Кайсы университетти бүттүңөр, кайсы бөлүмдү бүтүрдүңүз, кайсыл шаардан, кайсыл өлкөдөн болосуз, кайсы фирмада кандай жумушта, кандай жанагындай вакансияда иштедиңиз, кандай билимиңиз бар, канча жыл эмгек тажрыйбаңыз бар, ошолор жөнүндө кыскача керек болсо 6-7 сүйлөө менен айтып беришиңиз керек. Өзүбүздүн төрөлгөнүбүздү, кайсы садикке барганыбызды, кайсы мектепке барганыбыз, канчанчы Б класс, А класс деп анын баарын айтууга керек жок. Жанагындай кыскача өзүбүздүн профессионалдуу жашообузду айтып беришибиз керек. Бул достор 6-чы инструмент болду. Эми келдик 7-чи инструмент. 7-чи инструмент бул кээде жанагы компания сиздин иштеген эски жумушуңуздар жөнүндө сүйлөшөт. Мисалы бул жумуштан ошол жөнүндө айтып бер дешет да. Ошолучу сиз өзүңүздүн мурунку жумушуңузда кандай милдеттерди аткардыңыз, кандай ийгиликтерди жараттыңыз, кандай тажрыйбаларды ала билдиңиз, ошол жөнүндө айтып беришиңиз керек да. Бул жерде өтө кооптуу жана керектүү айта кетүүчү нерсе бул ошол интервьюда сизден эмнеге ошол фирмадан жумуштан чыгып кеттиңиз, эмнеге ошол жакта иштебей калдыңыз деп сурап атканда, эч качан эски начальнигиңизди же болбосо мурунку коллегаларыңыздарды же башка бирөөлөрдү ошол компанияда иштеген адамдарды жамандабастан, ошолорду жаман бир кандай десем бир ситуацияга, негативдүү ситуацияга койбостон, аларды шүмшүк болчу, анан укмуш болчу, желмоос болчу дебей, мен байкуш куураган болчумун деп өзүңөрдү мындай курмандык позициясына коюп, аларды шүмшүк позициясына эч качан койбоңуз. Дайыма ошолорду ал менин начальнигим абдан жакшы, мен алардан сонун нерселерди үйрөндүм деп эч качан ошо бул жерде керектүү ошо кооптуу нерсе, эч качан ошо эски компанияңарда начальниктериңер же болбосо коллегаларды эч качан жамандабайсыңар. Ошон үчүн кандай гана начальник, коллегалар болбосун, аларды жамандабай, башка жактарын айтып, жакшы жактарын айтып, ошол баягы интервьюда өзүңүздү баягы көтөрүп кетсеңиз болот да. Мисалы айлык акысы аз болчу деп айтсаңар болот. Же болбосо менин үйүм ошол жумушка компанияга аябай алыс болгондуктан мен ушундай кыйналып кеттим, же болбосо үй бүлөлүк себеп менен ушул жумуштан чыгууга туура келди деп ошондой мындай дипломатикалык жактар менен акырын чыгып кетсеңер. Бирок эч качан ошол эски иштеген компанияңарды жамандап, ошолорду мындай начар көрсөтүүгө аракет кылбаңыздар. Бул 7-чи эң керектүү инструмент болду. 8-чи бул айлык акы сурап жатканда сиз өзүңүздүн каалаган айлык акыңызды айтышыңыз керек. Бул жерде өтө керектүү нерсе, айлык акыңызды ошондо сурап жатканда өтө аз же болбосо өтө көп сурабаңыз. Сиз өзүңүз интервьюда мурун ошол компаниядагы адамдардын орточо эсеп менен канча айлык алышат, ошолорду изилдеп үйрөнүп алганыңыз оң да. Анан ошол баягы айлыкка жараша сиз дагы айлыктарыңызды баягы тууралап, кичине көбүрөөк айтсаңыз, кичине ошол айлыктан дагы кичине көбүрөөк айтып коюшуңуз болот. Жана айлык деп айтып жатканда ишеним менен айтыңыз. Коркпой, мага боло берет, мен аз айлык менен деле иштесем болот, мен бекер деле иштеп берем дегендей дебеңиз эч качан. Өзүңүздүн баягы бааңызды, өзүңүздүн баркыңызды билишиңиз керек да. Ал эми эгерде тигил адамдар сиз аябай көп айлык сурап жатасыз, биз бул айлыкты бере албайбыз деген баягы ситуацияларда болот. Андай учурда сиз мен ойлонуп көрөйүн, мен айлык акымды сиз менен талкуулоого ачыкмын. Баягы өзүңүздү мындай flexible, англисче айтканда, баягы өзүңүздү дагы силер алар менен диалогко ачык экениңизди да билдиришиңиз керек. Ошо бул болсо достор 8-чи болду да. Ошон үчүн айлык акы сурап жатканда да өзүңүздү ишеним менен көрсөтүңүз керек. 9-чу инструментке келдик достор. Бул сиз өзүңүздүн компания жөнүндө, жумуш жөнүндө, иштөө шарттары жөнүндө, жана ал компаниянын кандай шарттары бар, привилегиялар жөнүндө интервьюнун аягында алар сурашат, сиздердин сурооңуз барбы дегенде, ошол суроолордун аягын баягы интервьюнун аягында өзүңүз сурап алышыңыз мүмкүн. Кандай силерге шарттар берилет, айлык акылары эгер белгилүүбү, кандай айлык акылар берилет, кандай ошол компаниянын баягындай жакшы мындай жумушчуларга кандай шарттар түзүлөт, ошолорду сурап билип алышыңыз керек. Анткени баягы билбеген компанияга өзүңүздү билбей канча берет, кандай иштешет, ошон үчүн шарттарын билип албастан, билбестен жумушка кирүү дагы бул
мындай кыйын болуп калат да. Бул достор 9 болду. Атайын дайыма ошол компания жөнүндө сураңыздар интервьюнун учурунда же аягында сизге сурооңуз бар дегенде ошондо жөндөп бүт баягы өзүңүздүн ичиңизде болгон суроолорду баарын сурап алышыңыз мүмкүн. Бул 9 болду. Достор 10-го келдик. Ошентип интервью аяктады, мисалы чыгып бара жатканда адамдарга сиз баягы туруп колуңузду берип, мага берилген ушул интервью мүмкүнчүлүгү, сөз иш көрүшүү мүмкүнчүлүгү үчүн мен сиздерге рахматымды айтамын деп жылмайып чыгып кетишиңиз керек да. Баягындай ошо жылмайып кирдиңизби, ошондой жылмайып чыгышың керек. Анан сиздин өзүңүздүн аракетиңизге жараша баягы жыйынтыктар келет да. Анткени сиз баягы интервьюдан кандай, ошол иш көрүшүүсүнө кандай өттүңүз, кандай суроолорго кандай жооп бердиңиз, өзүңүздү кандай алып өттүңүз ошол интервьюнун ичинде, ошол үчүн мындай өзүңүзгө да позитивдүү болуп ишеним менен дагы чыгыңыздар. Бул жумуш мага керек, мен бул жумушка буйрсам мен иштейм деп ошо. Анан эгер кээде болбой калса да ага дагы чөкпөшүбүз керек. Анткени ар кандай баягындай ситуациялар болот да. Интервьюдан балким силерден дагы баягы тажрыйбалуу адамдар да алышты. Ошон үчүн болбой калса чөкпөгүлө, ага көп кыжаалат болбогула. Бири болбосо бири болот дегендей. Бирок ошон үчүн өзүңүздү жакшы позитивдүү алып жүрүңүз. Бирок сиз колуңуздан келген дагы эң жакшы баягы интервьюда эң жакшы сапаттарыңызды көрсөтүңүз. Ошон үчүн баягы болбосо кыйналып, баягы кыжаалат болбогула. Мында болбосо кийинкисинде иш көрүүсүндө абдан ийгилик менен өтөм, жана жакшы жумушка кирем деген жакшы ниет менен болуңуз. Ошон үчүн достор, бул биздин бүгүнкү интервьюнун кийинки эң акыркы инструменти болду. Ошон үчүн ар бир баягы жумуш иш көрүүсүнө баратканда дайыма даярданып барыңыздар. Дайыма жакшы позитивдүү менен, жылмаюу менен, баягындай англисче айттык го, plastic smile, пластикалык жылмаюу менен кириңиздер. Ошон үчүн бул тема силерге абдан пайдалуу жана кызыктуу болду деген ойдомун. Мен айткандай эле ушул баягы бүт инструменттердин баарын колдонсоңор, көп эле интервьюдан оңой жана жакшы ийгиликтүү өтөсүңөр деген ойдомун. Ошондо достор, эмесе жакшы туруңуздар, кайрадан дагы көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.